Assalamu alaikum mekendештер. Siz бүгүн Facebook баракчасынан Акберимет Абдикаримова аттуу кызыбыз кайрылуу жасады. Жана Facebook'тан түз эфирге чыгып, Москвадагы мекендештерге Оштогу балдар үйүнө жардам көрсөтүүнү айткан. Ана эмесе видео. Достор, кайрадан мен бардык Москвадагы мекендештерди кыштын ызгар күнүндө алакандай жылуулук деген акцияга чакырам. Бул биз үчүн Оштогу балдар үйүндөгү балдарга атайын өзүбүздүн колубуздан келген жардамды берүү болуп эсептелинет. Ага азырынча бизге ал жактан келген талаптардын көбүнчө жаш балдарга жардам берүү болуп атат. Ал жаш балдар жаңы төрөлгөн ымыркайлар. Ошонун ичинде анан эркек балдарга керектүү нерселерди берүү, айрыкча кыздарга берилген нерселер азырынча көп эле экен. Бирок аларды дагы колубуздан келгенче аларга да жардам берген аракет кылабыз. Ошонун негизинде биз азырынча Ош шаарындагы Раванскийде жайгашкан жаш балдардын балдар үйүнө бармакчыбыз. Андан кийин кыштак дагы Майыптар үйү, анан Жалал-Абадтагы дагы эки-бир жерге барабыз буйруса. Биздин жүк буйруса декабрдын 20-сынан кийин жөнөтүлөт. Атайын бияктагы кыргыз жигиттеринин аркылуу КамАЗ менен жөнөтөбүз. Ошого бүтүн Москвада кыргыз жаштарын, кыргыз мекендештерди баарыңыздарды ушул акцияга келип катышыңыздарды күтөбүз. Телефон байланыш номерлери жазылган. Кааласаңыздар Facebook баракчасында атайын Асылзат жаштар коому бар, жаштар клубу бар, ошол аркылуу да байланышсаңыздар болот. Одноклассник сайтында дагы атайын биздин өздүк баракчабыз бар, Асылзат жаштар клубу. Баарыңыздар ушул акцияга активдүү катышыңыздарды күтөбүз. Сый урматыбыз менен Асылзат жаштар коому. Assalamu alaikum mekендештер. Siz бүгүн Facebook баракчасынан Акберимет Абдикаримова аттуу кызыбыз кайрылуу жасады. Жана Facebook'тан түз эфирге чыгып, Москвадагы мекендештерге Оштогу балдар үйүнө жардам көрсөтүүнү айткан. Ана эмесе видео. Достор, кайрадан мен бардык Москвадагы балдар үйүнө бармакчыбыз. Андан кийин кыштак дагы Майыптар үйү, анан Жалал-Абадтагы дагы эки-бир жерге барабыз буйруса. Биздин жүк буйруса декабрдын 20-сынан кийин жөнөтүлөт. Атайын бияктагы кыргыз жигиттеринин аркылуу КамАЗ менен жөнөтөбүз. Ошого бүтүн Москвада кыргыз жаштарын, кыргыз мекендештерди баарыңыздарды ушул акцияга келип катышыңыздарды күтөбүз. Телефон байланыш номерлери жазылган. Кааласаңыздар Facebook баракчасында атайын Асылзат жаштар коому бар, жаштар клубу бар, ошол аркылуу да байланышсаңыздар болот. Москвадагы мекендештерди кыштын ызгар күнүндө алакандай жылуулук деген акцияга чакырам. Бул биз үчүн Оштогу балдар үйүндөгү балдарга атайын өзүбүздүн колубуздан келген жардамды берүү болуп эсептелинет. Ага азырынча бизге ал жактан келген талаптардын көбүнчө жаш балдарга жардам берүү болуп атат. Ал жаш балдар жаңы төрөлгөн ымыркайлар. Ошонун ичинде анан эркек балдарга керектүү нерселерди берүү, айрыкча кыздарга берилген нерселер азырынча көп эле экен. Бирок аларды дагы колубуздан келгенче аларга да жардам берген аракет кылабыз. Ошонун негизинде биз азырынча Ош шаарындагы Раванскийде жайгашкан жаш